урматтуу мекендештер, мусулман бир туугандар, биз бүгүн чоң кемин жергесинде турабыз. Тагыраак айтканда, биздин ушул мамлекеттүүлүгүбүзгө жана дин эгемендүүлүгүнө чоң мээнет кылган, салым кошкон Жантай уулу Шабдан ажы атабыздын кабырында турабыз. Бүгүн ушул атабызды эскерип, урпактары Куран окутуп, пайда болгон соопторду Алланын ыраазылыгы үчүн багыштап отурабыз. Мамлекетибизди түптөп биз урпактарга таштаган мына ушу аталарыбыз болот. Кыйын кезеңдерде, кыйын учурларда ушундай татынакай мекенди түптөп бизге таштап кетти. Ошол менен эле биргеликте биз бүгүн ушул мекенде дин эгемендүүлүгүндө динибиздин баалуулуктарын үйрөнүп жашап атабыз. Шабдан ажы атабыз мезгилинде медресе түптөп, атайын Казандан, Уфадан дин алымдарын чакырып, аларды камсыз кылып, устаттарды алып келип, көптөгөн шакирттерди чыгарган. Кудайым буйруса, ошол мээнетинин натыйжасында биз бүгүн динибизди үйрөнүп, дин менен жашап келатабыз. Осмон дөөлөтүнүн тарыхында Абдулхамид II деген чоң падыша өткөн. Ошол Абдулхамид рахимахуллахтун доорунда Мекке жана Мадина шаарына атайын ажылардын кыйналбастан барыш үчүн поезд жол жасалып аткан мезгилде мына Шабдан ажы атабыз сапар тартып улуу ибадатыбыз болгон ажылыкка өзүнүн жамааты менен Мадина шаарына барып, сүйүктүү пайгамбарыбызды зыярат кылып, Мекке шаарына баратып, мына ушул окуяга туш болот. Өзүнүн жанынан ошол мезгилде куруш деп койчу экен, акча каражат бөлүп, илимпоздор айтып атат, $3 миллион жакын каражатты ошол Мекке шаарына жеткенге чейинки поезд жолго каражат бөлүп, кайрымдуулук амалдарын аткарып келген. Урматтуу мусулман бир туугандар, ушундай Шабдан ажы атабызга окшогон биз батыр аталарыбызды эч качан унутпайлы. Булардын арбагына Куран окуп, соогун багыштап, булардын мекен үчүн, дин үчүн кылган кызматын эч качан унутпастан дуа кылып, келечек урпактарыбызга жеткирүү сиз менен биздин милдетибиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. Allah'ım berekeli ıyık ayetlerden payda olgan soğuptordu sүйүктүү пайгамбарыбыз Muhammed алейхиссаламдын ыйык рухуна багыштообуз менен биргеликте берекелүү ыйык аяттан пайда болгон соопту Жантай уулу Шабдан ажы атабыздын арбагына калыс багыштадык. Аллахым атабыздын жаткан жерин жайлуу, топурагын торко кылгын. Би рахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар.